Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Бакиевтердин үй бүлөсүнө таандык үйдүн тагдыры чечилди. Анын ордуна балдар реабилитациялык борбору салынмай болду. 2010 жылдагы революцияда өрттөлүп, талкаланып таланган турак жайды бузуу башталды. Бүгүн баштадык тазалоо ишин. Кудай буйрса 3 күндө тазалоо ишин бүтүп, анан баштайбыз Кудай буйрса. Техникалар жетиштүү. Бир экскаватор, ховалар эртең келип баштайт буйрса. Аз бузуп, талкалап бүткөндөн кийин, мусорларын алып кеткенден кийин ховалар келе баштайт. Имаратка 2010 жылы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар баш калкалоого келишкен. Алардын бири 3-топтогу майыптыгы бар Элнура Сагынова. Ал талкаланган бул жерди оңдоп түзөп, 5 кыз менен бирге күн кечирип келген. Оокаттарын жыйнап, Абай көчөсүндөгү карылар үйүнө убактылуу көчүп жатат. Бул жакта эч кандай условиясы жок болчу. Бунун баарын биз өзүбүз түзүп алганбыз. Бияк негизи гараж болчу. Бул гаражды биз үй кылып жасап алганбыз. 2 жак гаражда. А теги үйүнө жашаганга невозможно, да. Просто квартирага эле төлөп бекер жашабыз, а так эме условия, эме комсулуган баарын төлөйбүз. Эми бул жердеги бардык курулуштар бузулуп, ордуна 3 кабаттуу заманбап реабилитациялык борбор салынат. Мындай тапшырманы өлкө башчы берген. Курулушка каражат президенттин фондунан бөлүнөт. Бул мамлекеттик мүлк ишканасынын карамагында эч кандай бүгүнкү күндө бир тоскоолдуктар жок. Проектиси бүгүнкү күндө бардыгы толугу менен чыйылып атат. Кудайым буйрса, биз азыр биринчи толук тегиздеп түздөө иштерин жүргүзөбүз. Жүргүзгөндөн кийин архитекторлор менен негизинде толук мынакей жумушту баштайбыз. Бирок бир эле нерсени айтып коюш керек, мына быйыл бул имаратты толугу менен бүтүрүп, быйыл тапшырабыз. Реабилитациялык борбор бир учурда 100 баланы кабыл алууга ылайык болуп салынат. Ушу тапта республика боюнча 32 000 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала бар. Анын бардыгынын эле саламаттыгына тиешелүү кам көрүүгө, дарыланууга каражаты жетпейт. Өзгөчө балдар мынакей кандай бир кошумча бир услуганы алганда көп жерде бардыгы платный болуп атат. Платный центрлер платный бар. Бул болсо өкмөттүк болот. Ушуну кийин куруп бүткөндөн кийин муну болсо биз алабыз. Реабилитациялоо борборуна монтип келип турушат. Майып балдар бардыгы дарыланат. Бүт бардыгы бекер болот. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги президенттин жарлыгы менен биринчи жолу чоң кишилерге жана майыптыгы бар балдарга жөлөк пул, ошондой эле өзгөчө балдарын багып жүргөн ата-энелерге, жеке жардамчыларга төлөмдөр көбөйтүлгөнүн белгиледи. Министрлик 1-июндан тарта жеке жардамчынын кызматын балдар эле эмес, 18 жаштан жогору ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарда ала алаарын билдирет. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.